Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Birinçiden Allah Taala barыбызды Ноорuz айында калган ибадаттарыбызды, оразаларыбызды кабыл кылган болсун. Жана ошондой эле айт майрамын баарыбыздарга берекелүү кылып, марек кылган болсун. Жана көптөгөн оразаларга дагы ушундай жетип, Аллах Таалага ибадат кылууну насип кылган болсун. İnşallah biz bul күнү китептерди бүтүргөнбүз. Эми жаңы китеп башташыбыз керек. Ошого чейин бүгүн иншалlah бир аз болсо дагы бизге түрткү боло турган, илим алууга түрткү боло турган, жана шайтан менен күрөшүүгө түрткү боло турган кыскача бир алымдардын сөздөрүнө окуп өтө турган болсок, бүгүн иншалlah Ибн Кайым рахимахуллахтын Мадарижи Саликин деген китебинен бир кыскача темасыны алып өтөбүз. Ал жерде бул алым ошол шайтан адамды азгыруунун деңгээлдери жөнүндө жакшы баяндап өткөн. Шайтан адам баласыны кантип азгырат? Ошол деңгээлдери. Биринчи кайсы нерсеге үгүттөйт, андан кийин кайсы нерсеге үгүттөйт. Ошол жети жолуну эскерип өткөн. Ошол жөнүндө иншалlah баяндап өтөбүз, окуп өтөбүз ошону. Жана бул жерде окуудан максат бул китепти ар бир сөзүнө токтолуп, ар бир сөзүн которуп окубастан эле жалпы айтылган ошол жети маанини иншалlah жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Биринчиден билишибиз керек, шайтан бул адам баласынын душманы, адамзатка душман. Эзелтеден адам атадан баштап бизге кыяматка чейинки душман. Аллах Таала Куранда айтат: "Инна шайтана лакум адуун фаттахизуху адуа. Иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис саир." Албетте дейт, чынында эле эмне шайтан силерге аду, душман дейт бул. Силер аны эмне душман туткула дейт. Ал өзүнүн жамаатын каяка тартат дейт, ошол тозок ээлеринен болуусу үчүн үгүттөйт дейт. Шайтан эми ошол шайтан бизге душман болгон шайтан, ачык айкын душмандыгын Аллах Таала бизге Куранда баяндады, анын душман экенин билдик. Ошол шайтан эмне жөн эле өзү душман болуп калбастан, жөн эле өзү душмандык кылып калбастан эмне кылат экен? Адамдардан болгон шайтандарды пайда кылат. Адамдардан дагы аскерлерди өзүнө кылып алып, ошол аскерлери менен, шайтандар менен, адамдардан болгон шайтандар менен дагы адамдарды азгырат. Аллах Таала Куранда айтат: "Шаятинал инси вал джинни юхи ба'духум иля ба'дин зухруфал каули гурура." Шайтандардан, инстер, джиндерден жана инсандардан болгон шайтандар дейт. Бири-бирине ушундай кооздолгон сөздөрдү айтышат. Эмне үчүн? Ошол нерсе менен адамдарды азгырыш үчүн. Демек шайтан өзү эле душмандыгы менен чектелип калбастан эмне кылат экен? Адамдардан дагы өзүнө желдеттерди кылып алып бизди азгырат экен. Биз билишибиз керек, Ибн Кайым рахимахулла айткандай, Аллах Таала адам баласын ушу шайтан менен душман кылган. Бул шайтанды душмандыгы адамдан эч качан арылып калбайт. Мындайча айтканда, шайтан адамды унутуп калып, муну азгырбай калдым деп унутуп калып, капилетте калып, уктап калып, андай нерсе болбойт шайтанда. Өтүбү? Биздин өмүрүбүздүн аягына чейин биз менен ушу жабышып жүргөн, эч качан таштабаган душман ушул шайтан. Адам баласы эч качан ойлобош керек да. Мисалы үчүн кээде көпчүлүк эле адамдарда ушундай сезимдер болот, ушундай ойлор болот. Азыр мен мындай жүргөн, өзүм кылып аткан иштеримди шайтандын азгырыгы менен кылып атам деген ойго барбайт да. Өзүм эле чечип атам, өзүм эле кылып атам, туура эле кылып атам деген сезим менен, аны сөз менен айтпаса да ошондой эмеде жүрөт. Чынында шайтан болсо эмне? Биз уктап атсак да ал уктабайт бизди азгыруу менен. Биз капилетте болсок да аны капилетте болбойт. Мындай жактан эч качан таштабайт. Ошон үчүн Иснадын сахих билбейм, Омар разияллаху анху келет, ал эмне кичинекей бир кыздын бийлеп атканын көрөт дагы айтат: "Лау тарака шайтан ахадан ла тарака хада." Эгер да шайтан бирөө жарымды азгырбай таштап койгондо, кайдыгер болуп карабай таштап койгондо, ушул кызды таштамак дейт да. Анткени ал кичинекей кыз, ал эмне күнөөдө жазылбайт кылган ишинде. Аны ошол нерсеге көндүрүп атат кичинекейинен. Түшүндүңбү? Демек шайтан бизди эч качан таштабайт. Эч качан таштабайт. Ушундай катуу душмандыкты ал. Эми ошол шайтандын душмандыгы эмне себептен бизге душман? Эмне себептен мынчалык катуу душман десе, Ибн Кайым рахимахулла айтат: "Шайтан дейт өзүнүн аскерлерине айтат дейт. Мына алдыңарда адам баласы турат. Азгыргыла. Ушул себептүү, ушул адам баласы себептүү биз Аллахтын райымынан кур калып, Аллахтын каргышына калдык. Ушул себептүү эмне? Биз Аллахтын бейишинен кур калып, жаннатка кирдик дейт. Эми булардын салих, такуу адамдары бизге азгырылбай бейишке кирип кетип атат. Мына бала чакасы, урпактары турат, азгырып калгыла,
өзүбүз менен кошо көбүрөөк тозокко алып кетели дейт. Түшүнүктүбү? Шайтанда ушундай күйүт бар. Адам себептүү эмне? Тозокко кирип калды. Адам себептүү каргышка калды. Демек шайтан бизди эч кандай абалда унутуп таштап койбойт. Ар дайым азгыруу менен алек болот экен. Ушул жөнүндө Ибн Кайым рахмаулла айтат. Эми шайтан адам баласын азгырганда 7 тоскоолу, 7 жолу бар дейт. 7 деңгээли бар дейт да. Мунун ар бири эң жогорку деңгээли, андан кийинки деңгээли, биринен бири кыйын болгон 7 деңгээл дейт. Шайтан үчүн оор азгырыкта, оор болгон кыйын деңгээлдер дейт. Ал эң биринчи ошол эң оор болгонуна аракет кылат, эң кыйын болгонуна аракет кылат. Эгерде ага күчү жеткен эмес болсо, андан кийинкисине өтөт. Эгер андан кийинки күчү жетпесе, андан кийинкисине өтөт. Мындайча айтканда, этап менен кетет экен да, шайтандын азгырыктарычы. Ошол шайтан адам баласын ушундай душман экен, ар дайым азгырат экен. Бул жөнүндө ал касам ичип да айткан, Куранда келет. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Сен ызаттуулугуң менен ант ичип айтам. Мен алардын бардыгын азгырам деди. Адам баласыны эч кимисини таштабай азгырам деди. Бирок адам баласын Аллах Таала сактаган, кимдерди айтат? Илля ибадака минхумул мухласин. Ошолордун ичинен бир гана эмне? Сен тандап алган пенделериң. Бир риваятта эмне, бир кыраатта мухласин деп окулат. Бул эмне? Аллах Таала сен өзүң хидаятыңа, туура жолуңа тандап алган адамдарды мен азгыра албайм деди. Экинчи башка бир кыраатта мухласин эмес, мухлисин деп келет. Мухлисин деген бул эмне? Сага ихластуу абалда ибадат кылгандарыңарды, ихластуу болгон пенделериңди азгыра албайм деди. Андан башкасына ант ичип айтам, бардыгын азгырам деди. Демек, эмне бизди сактай турган нерсе, эң негизги нерсе бул ихластуулук экен. Ибадатта ихластуулук. Эми ошол 7 деңгээлди эскере турган болсок, айтып атат. Ал-акыбатул ула, биринчи тоскоолу, биринчи жолу айтат. عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به رسله عنه فإنه إن ظفر به في هذه العقبة باردت نار عداوته واستراح معه. Эң биринчи нерсеси адам баласын азгырганда бул эмне? Аллах Таалага капырлык кылууга азгырат. Аллах Таалага капырлык кылууга, Аллахтын динине капырлык кылууга, Аллах Таалага жолугууга, кыяматта капырлык кылууга, ошолорго ишенбестикке алып барат. Аллахтын ысым сыпаттарын четке кагууга, пайгамбарлар алып келген нерсеге ишенбей четке кагууга. Демек, эң биринчиси капырлык, ширк болгон, динден чыгара турган амалдарга адамды азгырууга аракет кылат. Айтат, эгерде ушунда жеңген болсо, адамды капырлыкка түшүргөн болсо, анда анын күйүтү өчөт дейт. Жана душмандык болуп аткан, жанып күйүп аткан күйүтү качандыр адамды капырлыкка түшүргөндө аныкы муздайт, жана ошону менен ал эс алат дейт да. Эми адам баласыны эң биринчи капырлыкка, ширкке, ошо динден чыгаруучу амалдарга алып барат экен. Мунун түрлөрү аябай көп да, бул динден чыгаруучу амалдардын түрлөрү көп. Ошолордун ичинде адамдар эки түрдүү болот. Биринчиси капырлар, мусулман болбогон капырлар. Ал капырларды эмне кылат шайтан? Ошол капыр бойдон калтырып өлтүрүүгө аракет кылат. Исламга, динди кабыл кылбаганга. Ошон үчүн көрөбүз, кээ бир капырларды дават кылсаң, түшүндүрсөң, кээ бир нерселерди ачык, айкын көрүп, түшүнөт, билет. Ошол өзү жүргөн жолу адашкан экендигин билет, ислам туура экендигин билет, бирок ошого карабастан иман келтирбейт. Бул эмне? Шайтандын ага тоскоолдугу. Шайтан аны азгырат ар кандай нерсе менен. Ошол сыяктуу мисалы үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абасы пайгамбарыбыздын дини эң жакшы дин деп билген. Ошол үчүн коргогон, ачарчылыкка чыдаган, баарына чыдаган, бирок эмне? Шайтан аны ушундай азгырды. Шайтан дегенде шайтан дагы чыныгы жана өзүнүн достору, шайтан адамдардан болгон шайтан азгырышты. Сен эмне? Ата бабаң динин таштап кетесиңби деп азгырышып, мусулман болбоого түрткү болушту. Ошондой эле эмне? Экинчиси мусулмандарды динден чыгарууга аракет кылат. Эң биринчи. Динден чыгаруунун капырлык амалдын түрлөрү көп. Не? Динди шылдыңдагандык, динде Аллахтын аяттарыны, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерини, же болбосо динден кандайдыр бир амалды шылдыңдагандык, бул капырлык. Жана ошондой эле эмне? Аны жек көргөндүк. Жана ошондой эле ага сахих бизге достоверный жетип келген кабарларга ишенбестен шектенгендик, кыямат күнүнө шектенүү, бейиштин бар экендигине, тозоктун бар экендигине, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерселерге ишенбей шектенүү, мунун баардыгы капырлык. Жана ошондой эле эмне? Ибадатты Аллахтан башкадан дуа кылып сурагандык, мүрзүлөргө барып сыйынуу, ушул сыяктуу ширктин түрлөрү. Демек шайтан эң биринчи ушул
ширк болгон, кафырлык болгон амалга аракет кылат экен. Эгерде ушуга түшүргөн болсо, ал эмне? Эс алат, жыргайт. Адам баласыны өзү менен кошо тозокко алып кеттим деп сүйүнүп тынчтанат. Бул биринчи деңгели. Эми бул деңгелден кантип кутулабыз биз? Бул деңгелден кутулуу үчүн сөзсүз түрдө адам баласы эмне? Тавхидти үйрөнүш керек, ислам дининин негиздерин үйрөнүш керек, кайсы амалдар кафырлык болот, кайсы амалдардан сак болуш керек деп үйрөнүш керек. Жана Аллах Тааладан ар дайым дуа кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дуа кылат эле. Пайгамбар болуп туруп, Аллахумма инни аузу бика минал куфри вал факр. О Аллахым, мен сенден пана дилейм, не капырлыктан жана жакырлыктан дейдилер. Капырлык менен жакырлыктан сактооңду тилейм деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат эле. Демек биз дагы ошентип ар дайым дуа кылышыбыз керек. Жана ошондой эле Ибрахим пайгамбар билесиздер, айтат: "Ва джунубни ва бания ан набудал аслам." Айтып атат: "О Аллахым, мени жана бала жакамды, урпактарымды буттарга, санамдарга сыйынып кетүүдөн өзүң сактагын" деп Ибрахим алейхиссалам ушу капырлыкка бала чакасы түшүп калуусудан коркуп атат. Ибрахим алейхиссалам башка эч бир сыноодон корккон эмес. Ушул нерседен коркуп атат. Неге? Ал аяттын улантысында айтат: "Рабби иннахун адаллана касиран минан нас." Жана ошондой эле ал эмне айтат? Анткени о Аллахым дейт, о Раббым, бул нерселер адамдардын көбүн адаштырды дейт да. Демек шайтан эң биринчи ушул нерсеге эме кылат. Ошон үчүн пайгамбарлардын бардыгы ушул нерсеге кыжалат болушкан. Же үммөттөрүнө, же урпактарына, же бала чакасына ушул капырлыкка түшүп калуусудан кыжалат болушкан. Ошон үчүн эмне? Аллах Таала Куранда айтат: "Ам кунтум шухада из хадара Яқуб ал-маут из қала ли банихи ма та'будуна мин баъди." Яқуб алейхиссалам, Яқуб пайгамбар болгон, билесиздер. Яқуб алейхиссалам өлүп атканда айтат: "Яқубтун өлүмүнө күбө болдуңарбы?" дейт. "Силер эмне же ошонун өлүмүнө күбө болдуңарбы? Ал өлүп атканда эмне деди?" дейт. Балдарына эмне деп васыят кылып атат? Айткан жок. Мындай кылып бизнес кылгыла, мындай кылып иштегиле, бул дүйнөнү ага кылгыла, бу жака кылгыла деген нерсе эмес. Айтты, ал кыжалат болгон жесин: "Маза та'будуна мин баъди." Силер менден кийин кайсы нерсеге сыйынасыңар? Жалгыз Аллах Таалага сыйынасыңарбы? Же болбосо бутпарасттык кылып кетесиңер деп ошол нерсеге кыжалат болду. Демек бул капырлык деген эң жаман нерсе жана шайтандын эң биринчи азгырыгы ушул. Андан кийин айтты: "Ал-акабату сания", экинчи тоскоолу. Эгерде шайтан адамды капырлыкка түшүрө алган эмес болсо, анын иманы күчтүү болуп, якыни бекем болуп, ширктен алыс болуп, тавхидти карманып, кафырлыктан алыс боло турган болсо, сак боло турган болсо, андан жеңилген болсо, ага түшүрө алган эмес болсо эмне кылат деди? Анда аны бидатка түшүрөт деди. Түшүнүктүбү? Капырлыктан кийин эле неген? Чоң башка күнөөлөр эмес, бидатка түшүрөт деди. Шайтан эмне? Адамды бидатка азгырат. Же болбосо айтып атат: "Же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген динден туура эмес этикат, кабарларга туура эмес ишенүү. Мисалы үчүн Аллах Тааланын исим сыпаттары жөнүндө келген кабарларды бурмалап, туура эмес ишенүү. Мисалы үчүн Аллах Таала асманда деп атса, жок, асманда эмес, асманда десе мындай болуп калат, андай болуп калат деп философия акылга салып ошону калчагандык. Аллах Таала Куранда өзү жөнүндө Аллахтын колу бар деп айтып аткан болсо, жок, Аллах Таала колу бар десе үчөө болуп калат, андай болуп калат, мындай болуп калат деп акылга салгандык. Жана ошондой эле эмне? Аны кол деп айтпайбыз, кудрет деп айтабыз деп бурмалап атабыз. Мунун баардыгы бидат болуп эсептелет. Динге киргизилген жаңылык болот, түшүнүктүбү? Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте кабар берди Аллах Таала жөнүндө. Аллах Таала түндүн акыркы бөлүгүндө ар түн сайын түшүп, кана дуа кылуучулар бар, дуасына жооп берейин, суроочулар бар, сураганын берейин, истигфар кылуучулар бар, күнөөлөрүн кечирейин деп ар бир түнү айтат десе, жок, Аллах түшпөйт, Аллах түшөт десек асмандын ичине кирип калат, мындай болот деп акылга салгандык. Бул эмне? Мунун баардыгы бидат. Түшүнүктүбү? Шайтан эмне? Ушундай бидатка, же этикатта болгон бидатка, же болбосо кээ бир жамааттарга окшоп кабыр азабын четке кагуу, кээ бир жамааттарга окшоп ошол акырет жөнүндөгү кабарларды бурмалагандыгы, ишенбестик. Биз эмне? Ахли сүннат ва жамаатта Куран сүннөттө кандай келген болсо, аны эч кандай бурмалабастан, кандай келген болсо ошондой иман келтирип ишенебиз. Анын кандай экенин, акыйкатын билбейбиз. Ага акылыбыз да жетпейт, көргөн эмеспиз. Элестете албайбыз дагы. Түшүнүктүбү? Же болбосо амал жүзүндөгү бидаттарга дейт, иш жүзүндөгү бидаттарга. Кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган күнүн майрандыгы маулид деп. Намаздан кийин жамаат менен отуруп алып, 3 жолу дуа кылып, зикир кылып, жамаат менен окуп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мунун баардыгын кылган эмес. Динде жок болгон амалдар менен Аллах Таалага ибадат кылууга алып барат деди. Демек,
шайтан кабырлыкка түшүрө алган эмес болсо, анда бидатка ушундай түшүндүрөт дейт. Бул алмайтып жатат. Этикаттагы бидат менен амал жүзүндөгү болгон бидаттар экөө ар дайым жанаша жүрөт дейт. Кимде ким ишенимде болгон бидатка түшкөн болсо, ал сөзсүз түрдө эмне? Амал жүзүндө бидатка түшөт. Же болбосо кимде ким амал жүзүндө бидат кылган болсо, ал эмне? Ал иш жүзүндөгү, этикат жүзүндөгү бидатка түшөт дейт. Ошон үчүн Ибн Тайми рахимахуллахтын сөзүн айтат. Ошол бидаттар экөөбү бири-бири менен кошулганда дейт. Бидаттар кандай бидаттар? Этикат менен болгон жана сөз менен болгон бидаттар кошулганда, ал экөөнүн ортосунан акыреттин дүнүйөнүн дагы куркала турган бир чоң зыянга учуроо пайда болот деди. Демек шайтандын эң жогорку деңгээлдеринен, адамды азгыруучу деңгээлдеринен бул бидат экен. Эми алымдардын арасында, бул жерде бир маселе, алымдардын арасында бир пикирге келишкен ижма бар. Мындайча айтканда, бардык ислам мужтахид алымдары бир пикирге келишкен, бидаттардын күнөөсү шахваттарга караганда чоңураак экен, жаманыраак экендигинде эч кандай талаш жок. Түшүнүктүбү? Шахват деген кандай? Адамдын нафсысы каалап тартып аткан күнөөлөр. Арак ичкиси келет, зына кылгысы келет, музыка окугусу келет, бийлегиси келет, ушул сыяктуу күнөөлөр да. Ушул сыяктуу күнөөлөргө караганда, адам өлтүрүү, уурулук кылсын, кандай болбосун, ушул сыяктуу күнөөлөргө караганда Аллах Тааланын колу жок деп ишенген, Аллах Таала асманда эмес деп ишенген, аны четке каккан, туура эмес ибадаттарды кылган, шариятта жок ибадаттарды кылган, булар эмне? Бул ошол жанагы күнөөлөргө караганда жалпысынан дегенде общем караганда ошондой чоңураак. А бирок жеке бир күнөөгө салыштырсаң, бирөөсү чоңураак болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, бирөө бир адам өлтүрдү. Бул шахват каалаган күнөө, чынбы? Анан бирөө намаздан кийин жамаат менен зикир кылып койду. Экөө кимиси чоңураак десе, адам өлтүргөн чоңураак дейсиң. Бирок жалпы алганда бидаттар чоңураак. Түшүнүктүбү? Жеке бир күнөөгө салыштырсаң, кээде шахваттын күнөөсү чоңураак болушу мүмкүн бир бидатка карагандачы. А бирок общем караганда эмне? Бидаттардын күнөөсү жаманыраак. Эмне себептен? Анткени бидаттын артынан көптөгөн лавазимдер келет. Лавазим деген жыйынтыктар келип чыгат. Себеби неге, кандай жыйынтыктар десе, биринчиден эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди толук жеткирбептир. Ушул биз киргизип аткан мына жаңылыктар калып кетиптир. Дин толук эмес экен, ошону биз толуктап атабыз деген маани келип чыгат. Бул кафырлык сөз. Экинчиден эмне? Аллах Таала дин кылбаган нерсе менен Аллах Таалага ибадат кыласың. Аллах Таала дин кылбаган. Үчүнчүдөн бул дин толук эмес экен деген, кемчилдиктүү экен, толуктоого муктаж экен деген келип чыгат. Ошол сыяктуу көптөгөн жаман жыйынтыктар келип чыгат. Ошол себептен эмне? Бидаттардын күнөөсү шахваттардын күнөөсүнө караганда жаманыраак. Андан кийин айтат, эми ушул нерсени, бидатты сүннөттүн нуру менен жана салафус салихиндердин жолуну кармоо менен, сахабалардын, табииндердин жолдорун кармоо менен жеңген болсо дейт. Эми бул нерсени бул жерде бул алым баяндап атат. Бидаттан кантип кутулат экен дегенде, сүннөттү кармануу менен деп атат. Сахабалардын жолун кармануу менен, табииндердин жолун кармануу менен, илгерки алымдардын жолун кармануу менен жеңебиз деп атат. Сүннөт дегенде максат бул жерде эмне? Бидаттын каршылашы болгон. Пайгамбар алып келген жолду сүннөт дейт. Ошону менен жеңебиз дейт. Демек шариятта бул бидаттардан кутулуунун бир эле жолу бар. Ал жол эмне? Ошол пайгамбарыбыздын жолуна кайтуу. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө, сахабалардын сүннөтүнө, табииндердин сүннөтүнө жана ошолордун жолуну туура ээрчиген имамдардын жолуну кармануу менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жөнүндө айткан: "Фа иннаху ман яиш минкум фасайра ихтилафан касира, фа алейкум бисуннати ва суннатил хулафаир рашидин ал-махдиин, адду алейха бин наважиз." Эгерде силерден бирөөңөр көбүрөөк жашап калса, көптөгөн талаш тартыштарды көрөт динде. Ошол кезде эмне кылгыла деди? Ошол кезде менин сүннөтүмдү жана хулафа рашидиндердин, сахаба Абу Бакр, Умар, Али, Осман радиаллаху анху ошолордун сүннөтүнө кармангыла, азуу тишиңер менен бекем тиш дегенде кармангыла. Ва иякум ва мухдасатул умур, жана бидаттардан катуу, сак болгула, алыс болгула деп эскерип кетти. Демек, кутулуунун жолу бир гана, ушул гана жол. Сүннөттү кармануу менен гана болот. Биз ар бирибиз ошол нерсеге милдеттүүбүз. Аллах Таала Куранда айтат: "Вас-сабиқуна ал-аввалуна минал мухаджирина вал ансар, валлазина иттаба'ахум би ихсан радиаллаху анхум ва раду анху, ва а'адда лахум джаннатин таджри мин тахтиха ал-анхар халидина фиха абада, залика аль-фawz ал-'azim."
Вассабиқун ал-аввалун. Илгерки келгендер, эң алгачкы келген мухажирлер, ансарлар жана ошолордун жолуну туура ихсан менен туура ээрчигендерден Аллах Таала разы болду жана Аллахтан алар разы болушту дейт. Алар үчүн астыларынан дарыялар агып турган бейиштерди даярдап койду. Алар ал бейиште түбөлүктүү болот. Мына ушул чыныгы чоң жеңиш деп атат. Демек, Аллах Таала сахабалардан, табииндерден, алгачкы муундан разы болгон. Биз эгерде ошолордун жолуну жолдой турган болсок, Аллах Таала бизден да разы болот. Мунун жыйынтыгы ошондой. Силер мына ошол Аллах разы болгон, Аллах Таала өзү күбөлүк берип атат. Башка бирөө эмес. Азыркы күндө көпчүлүк жамааттар, көпчүлүк адамдар өздөрү иддия кылат. Иддия дегенде биз туура жолдобуз, биз мындайбыз, биз жамаатпыз, биз көпчүлүкпүз, бизден Аллах разы болот деген өзү мындай эмелерди айтат да. Бул жерде жок, Аллах Таала аларга күбөлүк берип атат. Аллах Таала разы болду. Алар Аллахтан разы болду, жана Аллах алардан разы болду. Мунун жыйынтыгы эмне? Силер дагы ошонун жолун жолдосоңор, Аллах Таала силерден разы болот деген маани. Башка аятта Аллах Таала айтат: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Кимге ушул акыйкат, хидаят жол ачык айкын баяндалгандан кийин, кайсы хидаят жол? Пайгамбарыбыздын сүннөтү, сахабалардын жолу ачык айкын болгондон кийин момундардын жолунан башка жолду ээрчиген болсо, момундар кимдер? Сахабалар, табииндер. Момундарга эң биринчи ким келет? Сахабалар келет, табииндер келет. Эгерде Абу Бакр разияллаху анху, Умар разияллаху анху, Осман разияллаху анху, Али разияллаху анху ошолор момун аталышка кирбей турган болсо, анда жер жүзүндө момун жок болот анда. Пайгамбарыбыз Абу Бакр жөнүндө айтып атат: Абу Бакрдын иманы бүткүл үммөттүн иманын жеңип кетет дейт. Ошол момундарга кирбесе, анда башка адам кирбейт. Ошондой эле Умар разияллаху анху жөнүндө айтат. Умар разияллаху анху эгерде бир жолдо жүргөн болсо, шайтан коркуп экинчи жолдо жүрөт дейт. Башка жакта качып жүрөт дейт шайтан. Ошондой сахабалар момундар болбосо анда башка момун болбойт. Демек, момундардын жолунан максат ким? Ошо сахабалар, табииндер, ошолордун жолун туура ээрчигендер. Мына кимде ким ошол момундардын жолунан башка жолду ээрчиген болсо, философтордун, мутакаллимдердин, каяктагы бир чыккан кийин 100 жыл мурун пайда болгон жамааттардын жолдорун ээрчиген болсо, аларга эмне дейт? Ошол ээрчиген нерсесин таштап коебуз жана аны тозокко киргизебиз. Бул эң жаман баруучу жай дейт. Жана Аллах Таала башка аятта айтты: "Фа ин аману бимисли ма амантум бихи факад ихтадау." Эгерде булар силер иман келтиргенде иман келтирсе, анда хидаятка келет. Силер дегенде максат ким? Сахабалардай. Биз сахабаларда иман келтирсек, анда Аллах Таала бизге хидаят берет. Эми бул алмайтты. Эгерде ушинтип бидатты ушинтип сүннөт менен жеңген болсо, сүннөттү үйрөнүү менен жеңген болсо, сүннөттү кармануу менен жеңген болсо дейт да. Ана сөзүнүн аягында айтып атат. Бирок бул кыйын, аябай кыйын нерсе дейт. Бул нерсеге жол беришпейт дейт. Бул аябай кыйын нерсе. Сүннөттү карманам десең, сахабалардын жолунун, табииндердин, салаф салихиндер жолунун карманам десең, сени бидатчы, бул вахаби, бул салафи деген сыяктуу ар кандай аттарды коюп, жаман аттарды коюп, сенден качырган аракет кылып, керек болсо сени камап ушундай зыян ызантышат, жамандык келтиришет дейт. Бул алым өзүнүн доорун айтып атат. Бул нерсе аябай кыйын деп. Анткени өзүнүн дооруна ушунчалык кысым болгон, ошол кезде эле кысым болгон. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзү айтып кеткен бул нерсени. Бадал ислам гарибан ва саяуду гарибан кама бада. Ислам дини өн өрчүн болуп башталган, ошондой эле аягында да өн өрчүн болуп кайтат деди. Акыйкатты кармасаң, сүннөттү кармасаң, бир бөжөкөй жаман бир адам болуп көрүнөсүң да. Бир адашып кеткен, туура эмес, өзүңчө эле бир элден ажырап эле, адамдар сыяктуу эле нормально эле жүрө бербейсиңби деген ушундай айтышатчымбы. Ошол Ибн Кайым рахималлах өзүнүн ордунда айтып атат. Муну бирок аябай кыйын дейт да. Сен ушуну кылам десең, жеңем десең, шайтан нар жакта эле калат дейт. Адамдардан болгон шайтандар ушундай сага тоскоол болушат дейт да. Адамдардан болгон. Бирок иншалла Аллах Таала тауфик берген болсо, Аллах Таала жеңилдик берген болсо, дуа кыла турган болсо, Аллах Таала сөзсүз түрдө жардам берет. Эми ушундан кутулган болсоң дейт да. Бидаттан кутулган болсоң, демек бидаттан кутулган жолу сөзсүз түрдө сүннөттү үйрөнүү менен. Эгерде биз сүннөттү үйрөнбөй турган болсок, илим албай турган болсок, анда сөзсүз түрдө бидатка түшөт адам баласы. Анткени сүннөттү билбеген адам бидат кылат ал. Адамдардын бидатка түшүшүнүн негизги себеби эмне? Бул жахилдик, илимсиздик, илим албагандык. Эгерде шарият илимин албасак, амалдарыбызды, жада калса күнүмдүк ибадаттарыбызды кандай туура аткарууну үйрөнбөй турган болсок,
не кылабыз? Ойга салып эле акылга чыккан нерсени же бирөөдөн көрдүң, бирөөдөн уктуң кыла бересиң. Ошентип бидатка батып кетебиз. Ошол себептен эмне? Сүннөттү карманам деген адам, бидаттан сак болом деген адам сөзсүз түрдө сүннөттү үйрөнүш керек жана илим алыш керек. Бул жерде бир шубха азыркы күндө көптөгөн бидатчы жамааттар, ихвандар жана башка эмелер салафтардын түшүнүгү менен түшүнүшүбүз керек. Куран сүннөттү бир жамааттын башчысы, кандайдыр бир адамдардын түшүнүгү менен эмес, сахабалар кандай түшүнгөн болсо, ошо кандай чечмелеп берген болсо, ошондой түшүнүшүбүз керек деп айтсаң, ушундай шектүү күмөндүү бир сөзүн айтат. Силер кантип адамдардын сөзүнө далил кылып атасың? Мисалы үчүн табииндин сөзүн алып келип далил кылсаң, айтат. Силер кандай бул табииндин сөзү шариатта далил эмес? Табииндин сөзүн кантип далил кылып атасың? Бир табииндин Хасан Басри мисалы, бир Хасан Басринин сөзүнө далил кылып атасың. Ал Куран сүннөткө каршы келсе далил болбойт деген сыяктуу, ушул сыяктуу шубхат алып келет да. Ошол сахабаларды ээрчүүгө бизди кантип табииндерди ээрчүүгө кантип милдеттендирип атасың? Кайсы далил менен деп айтышат да. Буга жооп эмне? Биз салафы салихиндердин жолун ээрчүүгө буйрулганбыз. Түшүнүктүбү? Салафы салихиндердин жолу ар биринин жеке сөздөрү өзүнчө далил болбойт туура. Мисалы үчүн Хасан Басри табиин дейли. Хасан Басринин өзүнүн сөзү Куран сүннөткө таянбаса, ал далил болуп эсептелинбейт шариатта. Бирок ал эмне? Башка нерселер менен кубатталып далил болот. Кандайча дегенде, эгерде кандайдыр бир маселеде ушул амал сүннөт деп айткан болсо Хасан Басри, ага өзүнүн доорудан бир дагы табииндерден каршы чыккан эмес болсо, анда ошонун сөзү далил болуп эсептелинет. Анткени эмне себептен? Ал өзүнүн сөзү далил болгон жок. Башка табииндер ага жооп бербеген үчүн. Эгерде ал туура эмес сөз айтканда, сөзсүз түрдө башка табииндер аны кайтармак. Түшүнүктүбү? Эгерде не туура эмес сөз болгон болсо, ал күнөө иш болуп эсептелет, аны кайтармак. Демек, салафтардын сөзү жеке өзү далил болуп аткан жок. Ага каршылаш жок болгон үчүн далил болуп атат. Түшүнүктүбү? Башка алымдар каршы чыкпаган үчүн. Эгерде каршылаш болсо, анда далилине карайбыз. Андан кийинки үчүнчү деңгээл, эгерде кафырлыкка түшүрө албады, бидатка түшүрө албады, үчүнчү деңгээл айтып атат. Үчүнчү деңгээл бул эгерде ушул экөөнөн кутулуп кеткен болсо, анда үчүнчүсүгө өтөт. Ал эмне? Акабатул кабаир, чоң күнөөлөргө, адам баласыны шахваты каалаган чоң күнөөлөргө түшүрүп баштайт дейт. Жана ага бабул иржа, үмүт, мындай өчпөс үмүттүк жолун ачат дейт. Мындайча айтканда, Аллах кечиримдүү, Аллах мээримдүү, Аллахтын райымы кенең, жүрөк деген иманда эле негизги жүрөгүм таза. Азыр адамдар ушундай го, дабыл кылсаң жүрөк таза болуш керек кылам дейт. Жүрөк таза дейт. Баары нормаль деп ошентип күнөө иштерди кылууга шайтан ушинтип азгырат дейт. Жана ошондой эле кээ бир таухид элерине дагы, ахли сүнна вал жамаатта жүргөндөргө дагы не дейт? Таухид менен күнөө зыян бербейт деп айтат. Мындайча айтканда, ширк амал кылган адамга эч кандай жакшылык амал пайда бербеген сыяктуу эле, кимде ким таухидти кармаса ага күнөө дагы зыян бербейт деген ушундай шектүү күмөндүү нерселерди ага алып киргизип, не чоң күнөөлөргө түшүрөт дейт. Чоң күнөөлөр деген кайсы күнөөлөр? Адам өлтүрүү, уурулук кылуу, зына кылуу, арак ичүү, гыйбат кылуу, ушак кылуу, чакымчылык кылуу, бирөөнүн акысын жөө, зулумдук кылуу, мунун баардыгы эмне? Чоң күнөөлөр. Ата-энеге жаман орой мамиле кылуу, мунун баардыгы эмне? Тууган урук менен мамилени үзүү, мунун баардыгы чоң күнөөлөр. Ошого окшогон чоң күнөөлөргө шайтан түшүрүүгө аракет кылат дейт. Жана буга түшүрүп ушундай ага үмүттү жолдорун ачат. Аллах Таала кечиримдүү, Аллах Таала райымдуу, Аллах Таала кечирет да, биздин деле жакшылыгыбыз бар го, ушунча жакшылык иштерди кылдык, эми кечирсе керек, Аллах деле көрүп турса керек деген сыяктуу. Жана таухидти карманып атпайбызбы? Аллах Таала ширктен башка баарын кечирем деп атпайбы деген сыяктуу сөздөр менен азгырат. Жана ушул жактан эмне? Муржия деген жамаат чыккан, билесиздер, Муржия деген ошол амалдар иманга кирбейт дейт. Иман деген бул ишенип койсоң болду, сөз менен айтып койсоң, жүрөк менен тастап койсоң болду, амалдар иманга кирбейт деген маани алып келип чыккан. Ахли сүнна вал жамаатта болсо, амалдар дагы иманда болуп эсептелинет. Бул ушул нерсеге алып барат дейт. Анткени шайтан дейт, адам баласыны бидатка түшүргөндүгүгө, чоң күнөөгө караганда бидатка түшүргөнгө көбүрөөк аракет кылат дейт да. Не себептен дегенде, анткени бидат кылган адам тоба кылбайт дейт. Ошол бидатынан тоба кылбайт дейт. Не себептен? Анткени ал
ошол бидат кылып атканда ибадат кылып атам деп ойлойт. Аллах Таалага жакындап атам, бидат менен жакындап атам деп ойлойт. Ал эми чоң күнөөкөр адам болсо, чоң күнөөдөгү адам ал өзүнүн күнөөкөр экенин сезет. Бир оору келсе, өлүмгө жакындап аткан болсо, жанагы Аллах Тааладан коркуу пайда болот, коркуу сезим пайда болот дагы тооба кылып калышы мүмкүн. Ал эми бидатчы болсо, ал нерседен тооба кылбайт. Ал эмне? Кайра тескеринче күчөйүшү мүмкүн. Канчалык эме болгон сайын, кыйынчылык келген сайын бидатын да күчөйүшү мүмкүн. Себеби ал ошону ибадат деп санайт. Ошол үчүн иблис асарларда келет, табиин сахабалардан асарларда келет. Жана хадисте да келет, бирок хадис Аллах алам сахих эмес. Шайтан өзүнүн желдеттерине, аскерлерине айтты. Адам баласынан кайсы тараптан келип азгырасың дегенде, азгырасыңар дегенде, алар биз бардык тарабынан азгырабыз деди. Анда айтты, силер истигфар жагынан азгырасыңарбы дегенде, жок, ал нерсени ал жагынан биз азгыра албайбыз, ал анткени таухид менен бирге байланышып турат деп айтат дейт да. Мындайча айтканда күнөө кылышат, анан таухид менен истигфар кылат, Аллах Таала күнөөлөрүн кечирип салат дейт. Анда шайтан айтты, мен аларга анда мен ушундай бир тараптан бир азгырык алып келем, ал нерседен адамдар тооба кылбайт, истигфар кылбай турган нерсе деди. Ал эмне? Бидат деди. Бидатты анан кийин адамдарга таркатып баштады. Демек, шайтандар эмне? Адамдарды бардык тараптан азгырып баштаганда, азгырып күнөөгө батырган кезде, алар өздөрүнүн күнөөкөр экенин сезип жүрөт да. Бир күн тооба кылып, истигфар кылса, Аллах Таала баарын кечирип салса, шайтандын бүт мээнети текке кетти. Анан ошондой болуп күйүп кетип атканда, ал айтты, мен башка нерсе ойлоп табайын буларга, ушу истигфар кылбай турган жол деп туруп, бидат алып келди дейт. Ошондо алар эмне? Бидат кылган адам Аллах Таалага тооба кылбайт. Андан кийин эгерде чоң күнөөлөрдөн дагы сак болгон болсо, ибадатка бекем болуп, чоң күнөөлөрдөн сак болгон болсо, анда 4-үнчү деңгээлге өтөт деди. Мындан мурун чоң күнөөнүн чегин айтып коелу. Чоң күнөө деген кайсы күнөөлөр дегенде, эгерде шариатта ага бул дүйнөдө же акыретте бир жазасы эскирилген болсо, бул дүйнөдө мисалы үчүн колун кесе турган жаза бар шариатта, өкүмдөрүндө. Арак ичкен болсо балак чаба турган, камчы чаба турган өкүм бар, же болбосо тозокко кирет, түбөлүктө тозокто калат деп аяттарда келген болсо, же болбосо каргыш келген болсо аларга. Ушул сыяктуу эмелер бардыгы чоң күнөө болуп эсептелинет. Андан кийинки 4-үнчү деңгээл, чоң күнөөдөн да сак болгон болсоң эмне кылат деди? Анда сагайыр, кичинекей күнөөлөргө өтөт деди. Кичинекей күнөөлөр кайсы күнөөлөр десең, ал жашообузда көп. Мисалы үчүн, көчөдө баратасың, ачык-чачык же телефондо башкадан аялдарды, кыздарды карадың, музыка угуп койду, жана ошондой эле бийлеп койду, дагы бир ушул сыяктуу эми күнөө иштер да. Ушундай күнөө иштер, кичинекей күнөөлөр. Бул күнөөлөр адам баласыны шайтан чоң күнөөлөрдөн азгыра албай турган болсо, ошентип кичинекей күнөөлөрдөн баштайт дейт. Кичинекей күнөөлөрдөн. Мунун баардыгы кандай кетет? Мисалы үчүн, капырлыкка түшүрө албаса, бидатка түшүрөт дедик, бидатка түшүрүп туруп, кайра капырлык деңгээлге чыгарганга аракет кылат. Бидатка түшүрө албаса, чоң күнөөгө түшүрүп туруп, анан бидатка чыгарганга аракет кылат. Түшүнүктүбү? Андан кийин чоң күнөөгө түшүрө албаса, кичинекей күнөөгө түшүрүп туруп, ошо менен чоң күнөөгө алып барат. Түшүнүктүбү? Демек, бул жерде чоң күнөөгө түшүрө албай калгандан кийин кичинекей күнөөлөрдү адам баласында эмне кайдыгер кылып, кичинекей күнөөлөрдү жөн эле сөз, көбүнчө тил жагында болот, көз жагында болот, кулак жагында болот, кичинекей күнөөлөрчү. Ошентип кичинекей күнөөлөр көбөйө берет дейт. Бирок кичинекей күнөөнү эгерде мусир боло турган болсо адам баласы, мындай капилетте кайдыгер баары болуп кыла берет го, күнөө сезбей кыла берет го, бир күнөөнү постоянно кыла берет. Ошондой болсо, ал адам эмне? Ал чоң күнөөкөр болуп эсептелет. Чоң күнөөкөр. Кичинекей күнөөдөн ошондой баары болуп тооба кылбай кыла бере турган болсо, анда ал чоң күнөө болуп эсептелет. Ошон үчүн Ибн Аббас радыйаллаху анхудан келет, бирөө мусир боло турган болсо, ар дайым кайдыгер карап, бир күнөөнү кыла бере турган болсо, ал не чоң күнөөгө айланат дейт. Бирок бир адам чоң күнөө кылып туруп, не ушунчалык тооба кылып катуу өкүнгөн болсо, ал кичинекей күнөөгө, кечиримге айланат дейт да. Шайтан кантип азгырат? Кичинекей күнөөнү алып келет дагы. Эми бул кичинекей күнөө да, булар кичинекей күнөө. Сен ибадаттарың менен кичинекей күнөөлөрүң кечирилет. Пайгамбар айтып атпайбы, намаздан намазга, орозодон орозго, жумадан жумага болгон аралыктагы күнөөлөр кечирилет.
Arafa günü orozo karmasang 1 жылдык günөө кечирилет. Бул күнү карамасаң мындан кечирилет. Мунун баардыгы чоң күнөөлөргө эмес, кичинекей күнөөлөргө тиешелүү да. Шайтан сага ушинтип азгырат. Эми Аллах Тааланын кечирими кенең да. Бул кичинекей эле күнөө да, аз намаз окуп койсом кечирилип кетет. Зикир кылып койсом кечирилип кетет. Мындай кылып койсом кечирилип кетет деп ушинтип эмне кылат деди? Азгырып, кичинекей күнөөгө батырып, андан кийин чоң күнөөгө тартып кетет деди. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иякум ва мухаккирати зунуб." Силер кичинекей күнөөлөрдөн сак болуңар деди. Анткени ал кандай деди? Ушундай мисал берди. Кичинекей күнөөнүн мисалы ушундай деди. Бир коом бир жерге бир өрөөнгө түшүштү. Ошол жерде токтоп эс алайын дешип токтошкондон кийин анын от жагайын деди. Ар бири барып ар жактан бирден чырпык отун алып келип атып, жанагы жер чоң отун чогулду. Анан от жагышканда аябай чоң от күйөт. Ошол сыяктуу кичинекей күнөө бияктан бирөөгө кыласың, бияктан кылып атып, ошентип чогулуп аябай чоңоюп кетет дейт. Ошон үчүн айтышкан, күнөө кылып атканда күнөөнүн кичинекей чоңдугуна карабагыла деген. Бирок канчалык улук затка күнөө кылып атасың, ошого карагын деп айтышкан. Чүнкү демек шайтан ушинтип азгырат. Кичинекей күнөө менен акырын барып туруп, чоң күнөөгө алып киргенге аракет кылат. Эми ушул кичинекей күнөөдөн дагы кутулган болсоң, эптеп шайтандан азгырыгынан сак калган болсоң, анда 5-чи деңгээлге өтөт. Ал 5-чи деңгээл эмне? Ат-тавассу фил мубахат. Мубах иштерде, күнөө болбогон иштерде аябай мындай кеңири эс алып кетүү. Мисалы үчүн уктагандык мубах, тамак жегендик мубах, арам эмес, күнөө эмес. Бир жерге барып эс алсаң мубах, баняга барсаң мубах, буяка барсаң мубах. Мындайча айтканда, арам эмес иштер бар да, кылган иштер. Футбол көрөт, футбол ойнойт, спорт залга барат. Мунун баары мубах иштер. Ушул сыяктуу. Ушул нерселер менен алек кылып коюу. Шайтан эмне? Сени тамакты аябай жедирет, бул арам эмес го, күнөө эмес го. Эмне биз ушу мубахты да кыла албай калдыкпы? Буягын тыйылдык го, болду эми ушуну кыла берели. Анан ошону менен сени арамга тартат. Адам баласын эмне? Жүрөгүн өлтүргөнгө аракет кылат. Мубах нерсе менен эле өлтүрүп коет. Кээ-бирлерин футболго фанат кылып коет. Футбол көрөт, ошо футболдун командаларына фанат, анын аркасынан ызычуу, уруш. Кээ-бирлер намазын таштаганга барат, намазын кечиктиргенге барат. Ошентип биринчи мубах жол менен кирет. Чүнкү сүннөт амалдарын таштатат кээде. Сүннөт амалдарын таштатып, акырын барып фарыздарды таштаганга алып барат. Демек, шайтандын жолдору ушундай экен. Эгерде сени туура түздөн түз күнөөгө түшүрө албаган болсо, арамга азгыра алган эмес болсо, анда мубах нерсе менен, адал нерселер менен. Азыркы күндө өзгөчө бул илим талап кылуучуларга тиешелүү. Илим талап кылуучулар мубах нерседе тавассу кыла бербеш керек. Мындай кенең эле жыргап, эс алып эле бассаң турганың, эс алган бассаң турганың жеген оюңдун бардыгы, гамың бардыгы ошо болуп калбаш керек. Эмне? Биз бул дүйнөгө ал үчүн жаралган эмеспиз. Бул дүйнөгө ибадат үчүн жаралганбыз. Биз үчүн мусулмандын максаттары жогору болуш керек. Биз үчүн кыла турган кадыр бактуу аябай жогору нерселер көп. Мусулман адамдын эмеси жөн эле бейишке кириш эмес. Бейиште эмне? Эң жогорку деңгээлдер максат болуш керек. Эң жогорку деңгээл. Ал нерсеге кайсы нерсе менен жетесиң? Ибадат менен жетесиң, илим алуу менен жетесиң, даават кылуу менен жетесиң. Ошол демек биз убактыбыз биз үчүн өтө аябай баалуу болуш керек да. Жөн эле нерселер менен кабилетте, кайдыгерде кетире берген болбойт. Демек шайтан бизди ушул мубах менен эле жайлап коет экен да. Мубах жактар менен келип эле акырын арамга тартып кетет. Эми бир адам дейт, ушинтип мубахтардан дагы жеңген болсо шайтанды, убактысына аябай эме болуп, убактысынын баркын билип, ибадат менен өткөрүшүм керек экен, пайдалуу нерсе менен өткөрүшүм керек экен деп аракет кылып ушундай түшүнгөн болсо, анда 6-чы деңгээлге өтөт дейт. 6-чы деңгээли көрдүңүздөр, шайтан деңгээлдери субханалла. Айтат, сени эки жакшы амал турат, жакшы иш турат, эки жакшы иш турса, ошонун жакшырагын кылууга эмес, төмөнүрөөгүн кылууга азгырат дейт. Ибадаттардын арасында, жакшы амалдардын арасында ар кандайлары бар. Бирөөсү биринен жакшыраак, экинчиси андан жакшыраак дейт. Ошондой бар, сени эмне кылат? Төмөнүрөөгүнү кылдырганга аракет кылат дейт. Мисалы үчүн, илим алуучулардан өзгөчө талип илимдерди айтайлы, илим алуучуларга. Илим алуу бул алымдардын арасында ижма болгон 3 амал, нафил ибадаттардан 3 амал эң жакшы амалдар. Биринчиси намаз окугандык, көп нафил намаздар. Экинчи илим алгандык, үчүнчүсү жихад, Аллах жолунда согушкандык.
Ушул ибадаттар үчөө эң жакшы ибадаттар дейт. Нафил ибадаттарданчы. Бирок ушул үчөөнүн ичинен дагы эң жакшысы кайсы дегенде, илим алуу бул эң жакшысы дейт. Түнү менен сен хадис жаттап, аят жаттап, Куран жаттап, ибадат кылып, лекция угуп, ошону жазып отурган болсоң, же жолдо кетип атып, машинада, ишиңде, каерде угуп аткан болсоң, ошол сен бир адам түнү менен намаз окуганына караганда сен ошол кылганың жакшыраак болот. Артыгыраак Аллахтын алдында. Анткени бул вахий, Аллахтын сөзү, Аллахтын дини, элдин жашоосуну, акыретинде жана дүнүйөсүн оңдой турган нерсе. Ошол нерсени үйрөнүү жана бул кыяматта эң даражасы бийик адамдар эмне? Алымдар болот. Алымдар, ошо илимдерине амал кылган алымдар ошондой болот. Демек, эң жогорку деңгээл илим алуу. Кантип азгырат? Бир илим талап кылуучу бар, жакшы талебил илим, илим талап кылуучу. Элге дават кылган, пайдасы тийип атат, жакшы эмелер кылып атат, дин таркатып атат. Ага башка жолдорду көрсөтөт. Эми адамдар байкуштар көп, курсаң тойгосоң, жардам берсең, кудук казсаң, кайрымдуулук фонддорду, мындай иштерди уюштурсаң, ушундай кылсаң деп туруп, жакшы иштер дейт. Туура. Бир эки байкуштарды көрөсүң, аябай кыйналып жашап аткандардычы. Көрүп, боору ооруп, сезимдерин алдырып, анан кийин кой, бул жака эле кирейин, ушакта пайдалуураак окшойт деп туруп, илимди таштап туруп ошондой жака кетүү. Чүнкү бул экөө такыр салыштыруу болбой турган нерсе. Илимдин фазилети бул аябай чоң да. Илимдин фазилеттеринде Куранда ушунчалык көп келген. Аллах Таала Куранда айтты: "Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат." Аллах Таала айтты, иман келтиргендерди жана ошо иман келтиргендердин ичинен илим ата кылынгандардын даражаларын көтөрөт деп атат. Башка эмеде Ибн Аббас радыйаллаху анхудан, Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анхудан келет: "Муаллимул хайри ястагфир лаху кулла шайин хатта ал-хут фил бахр." Адамдарга жакшылык үйрөткөн адамга. Жакшылык дегенден максат эмне? Илим үйрөткөн, шарият илимини үйрөткөн адамга ага бардык нерселер истигфар кылат. Бардык нерселер жада калса деңиздеги балыктар дагы дейт. Элестет, сен адамдарга илим үйрөтсөң, адамдарга дават кылсаң, жакшылыкты үйрөтсөң, сен уктап жатсаң дагы сага жан жаныбардын, курт кумурсканын бардыгы сен үчүн Аллах Тааладан кечирим сурап турат. Ушунчалык да фазилет барбы? Ушундан да артык нерсе барбы? Бул эң жогорку деңгээлдеги нерсе да. Бирок эмне? Шайтан ушул нерседен азгырып, кой, илим алыш адам нафсына оор болгондо, кой, бул нерсени чота менде болбойт окшойт, менден чыкпайт окшойт деп мындай иштерди эле кылайын. Болор болбос бир багыттарга тартып кетет. Ошондой эле ибадаттардын дагы жакшыраагы турса, андан төмөнүрөөгө тартат. Кыскасы, шайтан ушинтип азгырат. Акырын барып, акырын жанагындай мубах нерселерге киргизип баштайт. Мисалы үчүн, илим алып талап кылып жүрүүчү жанагындай фонд иштеринде, кайрымдуулук иштеринде башкаларга кире турган болсо, ал жакта мубах нерселерден көбөйүп баштайт. Анан акырын барып туруп жандай кичинекей күнөөлөргө түшүп баштайт. Ошентип шайтандын жолдору ушундай болуп эсептелинет. Жада калса, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Иннал малаиката ла тадау ажнихатаха ли талибил илм ридан бима ятлуб." Чынында периштелер дейт, илим талап кылуучуга анын кылган ишине разы болуп канаттарын жайышат дейт. Элестет, илим талап кылуучуга эмне? Периштелер ошо кылган ишиңе разы болуп канаттарын жайышат дейт. Зухри рахимахуллах табиин айтат: "Та'лиму суннатин хайрун мин ибадати миатей сана." Адамдарга сүннөттү үйрөтүү дейт, 200 жыл ибадат кылгандан жакшыраак деген. Мундан артык фазилет дагы эмне керек бизге? Бул дүйнөдөгү, мисалы үчүн, бейиштеги эң жогорку деңгээлге жетем десе, ушул илим жолу менен жетүү. Бул илим жолу менен эң жеңил жетүү жана ошондой эле эң туура, эң жогорку деңгээлге жетүү. Илим алуу бул кыйын эмес негизи. Илим, мисалы үчүн, бирдекени жаттап, окуп, үйрөнүү кыйын эмес. Ошол нерседе истимрар уланып туруу кыйын. Көпчүлүк адам нафсы чыдабайт да ошого. Мисалы үчүн, башка кесипти окуй турган болсо, мисалы үчүн, архитектураны окуду, 5 жыл окуду, архитектор болуп чыкты, бир жерде иштейт, айлыгын алып атат, мөмөсүн көрүп атат да. Түшүнүктүбү? Кайра баягы студент болуп өмүр бою жүрө бербейт. Шарият илиминде эмне? Өмүр бою ошо менен кетишим керек. Ошол нерсеге чыдабайт. Илимдин өзүнүн окуп үйрөнүш кыйын эмес бул. Окуса, үйрөнсө, бардыгы эле Аллах Таала тавфик берсе, жеңил үйрөнө аласың. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва лакад яссарнал Кур'ана лиззикри фахал мин муддакир." Биз чынында бул Куранды эмне? Жеңилдетип койдук. Кана ошону талап кылуучулар барбы дейт. Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху айтат: "Фахал мин талибин илмин фаюану алей." Илим талап кылуучу барбы, Аллах Таала ошого жардам берсин дейт. Ушул аяттын ачындачы. Кана мен талап кылам деп келгиле дейт, Аллах Таала силерге жардам берет дейт. Илим жеңил, бирок эмне? Ошонун үстүндө уланып жүрүү, ар дайым туруктуу болуу
мына ошол нерсе кыйын. Анткени илимде жүрсөң дүйнөнүн көптөгөн жогоруда эскерилген көптөгөн шахват, көптөгөн эмелеринен арылышың керек. Анткени ал нерселер менен илим ала албайсың. Андан кийин илим алууда дагы ушул жерде кээ бир нерселер айтып өтөлү. Илим алууда илим көпчүлүгүбүз эмне ушундай сабактарга катышып коюу менен эле чектелип калабыз да. Илим мындай жол менен алынбайт. Мындай жол менен илимдин берилсе бир 1/10 бөлүгү берилет. Алымдар айтышкан: "Канал илму фи судури rijal." Илим дейт бул алымдардын көкүрөгүндө эле дейт да. "Сумма интакала иля бутунил кутуб." Андан кийин алымдардын көкүрөгүнөн китептерге өттү дейт. "Ва бакия мафатихаху фи судури rijal." Анын ачкычтары гана адамдардын жүрөктөрүндө калды дейт. Алымдардын көкүрөктөрүндө. Демек, устаздар сага эмне кылат? Илимдин ачкычын берет. Кантип илим алышың керек, кантип окушуң керек, каяктан окушуң керек, кандай китептен окушуң керек, кимден окушуң керек деген ошол нерселерди гана үйрөтөт. Чыныгы илим алам деген адам бул сабакка катышкандыгы 1/10 болуш керек. 9% нар жагы же болбосо 100% болуш керек. 90% нар жакта өзү аракетте болуш керек. Мисалы үчүн уккан сабагын жаздырып алды, барды, кайталады, жазып чыкты, ошонун ичинде келген хадистерди каякта экенин тактады, аятты каякта экенин тактады. Ошону кайталап, эскерип, ушуну менен илим болот да. Жөн эле сабактарга катышып коюп жүрөсөң, бул жакшы. Келгениң канча сооп болот, канчалаган жакшылыктарды угасың, бирок эмне? Бул менен илим талап кылуучу боло албайсың. Бул менен алым боло албайсың. Ар бир адам аракети менен болот. Мисалы үчүн бир адам Куранды жаттаганмын десе, бирок канча жаттагансың, канча окуй аласың десе, азыр бир пара гана окуй алам десе, демек ал Куран жаттаган эмес, бир пара эле билет да. Мисалы үчүн бирөө айта турган мисалы, мен паланчыдан 5 жыл илим алганмын десе. 5 жыл илим алсаң, кана эмне алдың, эмне билесиң десе, ошо эсинде калган, билген нерсеси. Бир хадис болсо, бир хадис эле. 5 жылда бир хадис билдим деген нерсе болот. Түшүнүктүбү? Ошончо Али радhiyallahu anh айткан: "Кыймат кулли имрин ма юхсинуху." Ар бир адамдын кадыр баркы бир дегени мыкты билгендигинде дейт. Сен эмнени так айта аласың, эмнени билесиң, мына ошо сенин кадыр баркың. Бул бардык кесиптерде ошондой. Жада калса мына фасыктарда, бузукуларда дагы ырчы болсун, бичи болсун, өзүнүн кесибин так биле турган болсо, ошол бааланат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн илимди биз жөн гана келди кетти кылбастан сөзсүз түрдө ар бирибиз өзүбүздүн жеке аракеттерибиз болуш керек. Андан кийин кедейлерге жардам берүү, муктаждарга жардам берүү, колунда жокторго жардам берүү албетте бул жакшы иш. Аябай жакшы иш. Бирок садаканын эң жакшысы ошо илим талап кылуучуларды колдоп илим алдыруу. Бирөөнү илим талап кылып аткан болсо, дават кылып аткан болсо, элге пайда берип аткан болсо, ал жана айтып өткөндөй илим алуучу, илим жолуна түшкөн адам башка нерсе менен алек боло турган болсо, бул нерсеси калат да. Кээ биркилер айтат: бул негизи шариатта деген иштеш керек да, пайгамбарыбыз ошол нерсеге үгүттөгөн го, иштеш керек, бирөөгө муктаж болбош керек. Туура, ал илим алуучу бирөөгө муктаж болгусу келбейт. Өзүнө өзү камсыз кылгысы келет. Бирок ар дайым жетишсиздик болот. Ошон үчүн көпчүлүк адамдар карасаң жакыр болуп өтүшкөн да. Неге? Анткени бул көп убакыт талап кылат. Садаканын ошон үчүн эң жакшысы алымдар айтат. Эң жакшысы сен ошол илим талап кылуучуга, илим таратуусуна жардам берген болсоң, мына ошол эң жакшы. Анткени сен Аллахтын сөзүнү, вахийни, илимдин тараусун эме кылып атасың. Эми жөнөкөй бир адамга садака кылган болсоң, курсагын тойгоздуң же жардам бердиң, ал жөнөкөй адам фасык болушу мүмкүн, намазды окубашы мүмкүн. Бир жолу курсагын тойгойт, эч кандай башкаларга пайдасы деле тийбейт да. Ошон үчүн байлар, башкалар садакасындагы туура жака бир жакшы илим талап кылуучу болсо, көрүп аткан болсо, пайдалуу болуп аткан болсо, ошондой нерселерди колдоп, өзү жардамдашып, ушундай кылган бул эң жакшы нерсе. Садаканын дагы акчаңды дагы, байлыгыңды дагы эң жакшы колдонгону ошол нерсе. Бул жерде ошол айтып атпайбы, амалдардын жакшырагына аракет кылыш керек депчи. Амалдардын жакшырагы, мисалы садака кылсаң да ошондойдун жакшырагы ошондой. Бул деген биз айтабыз да, жана айтып өткөндөй, кээ биркилер айтат: иштеш керек, өзү эме кылыш керек, бирөөдө эме кылбаш керек деген нерсени. Туура, иштеген адамдарды көрүп атпайсызбы? Мына өзүбүз иштеп атабыз, көрүп атабыз. Иштеп жүргөндө кээде намазыңды эптеп убактысында окуй албайсың, чынбы? Намазың кечиктирип окуйт. Намазыңды окубайсың убактында деп айтсаң, иштен бошобой калып атасың. Сен эми ошо намазыңды окуганга убакыт таппай калып аткан болсоң, кантип бул илим талап кылуучу илим алып, илимини даярдап, анан илим берип, дават кылып, жана иштеп баарына кантип жетишет? Робот эмес да, чынбы? Ошон үчүн
Бул нерсе туура эч кимден эчтеке суранбаш керек, эч ким муктаж болбош керек. Бирок эмне садака кылам десе, бир жакшы окуй турган, көзүң жеткен бирөөнү болсо, канча жылдатып жакшы жерге окуткан болсоң, элге дават кыл деп кызмат кылдырган болсоң, бул эң жакшы нерсе, эң жогорку деңгээлдеги садакалардан болуп эсептелинет. Эми бул акыркысы намаз болуп калды. Кыскача айта турган болсок, эгерде адам баласы ушул 6 деңгээлдин баарынан кутула турган болсо, капырлыктан кутулду, бидаттан кутулду, чоң күнөөлөрдөн кутулду, кичинекей күнөөлөрдөн кутулду, мубах нерселерге кенен кирип кетпей өзүнүн убактысын туура пайдаланды. Андан кийин эмне? Алтынчысы амалдардын да жакшырагын туура кылып аткан болсо, 6-чы деңгээлге келет. Бул бардык адамдарга эме болот. Ошонун баарын кылган адамга сөзсүз түрдө келет. Эгерде бул баледен кутулганда пайгамбарлар кутулмак дейт. Ал кайсы дейт? Адамдардан зыян угуу, жаман сөз угуу, жамандык көрүү, адамдардан, шейтандардан, пайгамбарларгадан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жинди деп айтышкан, пайгамбарыбызды сыйкырчы деп айтышкан, жада калса өзүн жашаган жеринен кууп чыгышкан. Ушул сыяктуу зыяндардын баардыгы сөзсүз түрдө келет. Бул эмне? Кимдин канчалык деңгээлде дини жана жогоруда эскерген 6 нерсеге жеңилбей, канчалык деңгээлде шайтанды жеңген болсо, ошончолук деңгээлде бул акыркы деңгээлде сыноо келет. Түшүнүктүбү? Канчалык деңгээлде диниң бекем болсо, ошончолук деңгээлде адамдардан ар кандай сыноо келет. Сени каматышы мүмкүн, сени согушу мүмкүн, сени урушу мүмкүн, сөгүп кагышы мүмкүн, ар кандай жамандык. Эл бөлүп салышы мүмкүн, жашаган жериңен чыгарып салышы мүмкүн, кыскасы ар кандай нерсени көрөсүң да. Тууган уруңуң арасында барсаң, эмне кадыр баркың жок, эч ким сыйлабайт, эч ким адам катары көрбөйт, баягындай эптеп-септеп эле дервиштей жүргөндөй кылып көрөт, ар кандай нерселер көрүшү мүмкүн. Же болбосо адашып кеткенсиң, туура эмессиң, зомби болуп каласың деген ар кандай нерсени айтышы мүмкүн да. Бул эмне? Акыйкатты кармангандардын баарына ушундай сыноо келет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан: "Ашаддун-нас балан ал-анбия", эң каттуу сыналгандар булар пайгамбарлар деген. Пайгамбарларга каттуу сыноолор келген. Анткени алардын имандары күчтүү болгон, ошого туруштук берген. Андан кийин суммал амсал фал амсал. Андан кийин ким пайгамбарга канчалык окшош болсо, ошончолук деңгээлде ага ошончо сыноо келет. Кимдин иманы алсызыраак болсо, ошончолук алсыз келет. Имам Шафии рахмаулладан сурашты: "Кайсынысы жакшы? Аллах Таала бир илим ээсине тамкин бергенди. Тамкин деген сыноо бербей эле бекемдик берип койду, илимине таркатуугачы мүмкүнчүлүк берип койду. Ошонусу жакшыбы же сыналганы жакшыбы зыяндар менен?" дегенде Имам Шафии айтат: "Ал бекемдик сыналмайынча келбейт" деген да. Сөзсүз түрдө сыноолордон өтөсүн, Аллах Таала ана кийин келип берет деген. Бул мына Шейх Ибн Баз, Ибн Усаймин рахмауллах, Альбани деп айтабыз да, чоң адамдар. Дүйнөгө үндөрү таркаган, дүйнөгө китептери, илимдери таркаган. Булар сыналган эмес дейсиздерби? Ушуларга ушунчалык каттуу сыноолор керек. Керек болсо Шейх Ибн Усайминди билесиздерби? Мечиттерде Шейх Ибн Усайминдин кафырлыгын жарыялап, мухадар, сабактарды, лекцияларды өтүшкөн. Бул кафыр болуп кетти депчи. Шейх Альбанини биз азыр мисалы үчүн кээ бирөөбүз айтышыбыз мүмкүн. Үйүбүз жок, же жумушубуз жок деп. А Шейх Альбани болсо үй эмес, гражданствосы да жок болгон. Кээ бир учурлар келген, тура турган бир өлкө, эч кайсы өлкө кабыл кылбайт. Буяктан көчүп жүрүп калган. Акыркы кездер эле ошо Иорданияга барып отурукташып калган да. Баары жоктон, үйү да жок, башка эчтекеси жок. Ошондой жашоолорду Шейх Альбани күнүнө таксовать этип, ошо күнүнүк чыга турган акчасын иштеп алып туруп, продуктасына жете турган. Каганын илимге өткөрөт эле. Ошентип эле жашап өскөн. Шейх Альбани, Шейх Ибн Баз Саудиянын муфтиси болсо да өлгөндө очогон карызы менен өлгөн. Анын карызын эмне? Мамлекет кепилдигин алган, төлөгөнчү. Демек, кыйынчылык сөзсүз түрдө кимде ким динди туура карманган болсо болот. Аллах Таала баарыбызды ушул шайтандын азгырыктарына туруштук бере тургандардан кылган болсун. Шайтандын азгырыктарынан өзү сактаган болсун. Аллах Таала бизди таухид элеринен, сүннөт элеринен кылган болсун. Бидгатта, ширктерин баарынан алуу кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва салlam ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.